4 блокпосттор уюштурулду. Коопсуздук 2023-кө даяр. Кырдаал күчөгөн маалда күжүрмөн тапшырманы аткаруу жумушу. Бүгүн Жалал-Абад облусунун Базаркургон районунда жана Жалал-Абад шаарында коопсуздук 2023 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуусу башталды. Машыгуу өзүңөр билип кеткендей, ар жыл сайын ар областтарда, ал аймактарда өткөрүп турабыз. Бул бизге биринчи жылы эле өткөргөн жокпуз. Биз бул 2014-15 жылдан бери ар бир областтарда жыл сайын планды негизинде өткөрүлүп турат. Бул машыгуунун негизги максаты бул болсо Коргоо министрлигинин план негизинде, генералдык штабтын планы негизинде Кыргызстан түштүк аймагында коопсуздук 2023 машыгуусу бүгүндөн башталды. 2023 жылдын 25 апрелинен Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областынын аймагындагы куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдары жана аскерлери күчтөрү жана башка аскердик түзүмдөр, министрликтер жана ведомстволуктар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2023 машыгуусун бүгүн баштадык. Негизинен пландуу түрдө жыл сайын өтүүчү машыгуу. Бул машыгуу жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери менен биргеликте өткөндүктөн бул биз үчүн, жергиликтүү органдар үчүн бул чоң сабак болот. Бардык даярдыктарды биз жардам берип көрсөтүп атабыз. Жалал-Абад шаарынын өзүнүн резервдик ротасы дагы бүгүнкү күндө комплекттештирилип, коопсуздук 2023-кө даяр. Жалал-Абад шаарынын мэриясында штабтык режимдер түптөлүп, ошол жерде иштер кетип атат. Кудай буйруса, биз бул машыгууну мыкты жогорку деңгээлде өткөзөбүз деген ойдобуз. Жолдош генерал-майор, резервдик 301 ротанын өздүк курамы топтолууга чогулууда. Машыгуунун жүрүшүндө резервдик түзүмдөрдү мобилизациялоо боюнча практикалык иш-чараларды аткаруу менен аскердик абал режимин киргизүү шартында абалды турукташтыруу, резервдик роталар менен күжүрмөн ок атууларды уюштуруу, ошондой эле сырттан келген күчтөрдүн жана каражаттардын басып кирүүсүн алдын алуу боюнча биргелешкен атайын операцияны жүргүзүү боюнча маселелер иштелип чыгат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин номер 1 жарлыгынын негизинде, ошондой эле кабинеттер министрлигинин төрагасынын 126-тескемесинин негизинде Жалал-Абад шаарынын аймагында 4 блокпосттор уюштурулду. Буларды атап кетсек, Куркура посту, Ынтымак посту, Ташбулак посту, анан Ак жол посту. Бүгүнкү күндө биз Ынтымак постунун ишмердүүлүгү боюнча баяндамаларды берип атабыз. Автоунаалардын жана жарандардын каттамын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн ар бир кызматтардан кызматкерлер коюлуп, коопсуздук 2023 боюнча Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү өздөрүнүн кызматын өтөп атышат. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарынын аймагында 100дөн ашуун аскердик жана ички иштер органдарынын кызматкерлери тартылды. Кошумчалай кетсек, мындай масштабтуу машыгуу өлкөнүн түштүк аймагында өткөрүлүүдө. Машыгуу Ош жана Баткен облустарынын аймагында да 27 апрелге чейин созулат. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.